Кыргызстандагы дипкорпустун өкүлдөрү, эл аралык уюмдар, жергиликтүү жана чет элдик массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн алып жеринен көрсөтүп келели. Тажик баскынчылыгынын жыйынтыгы кандай болду деп алып келдик. Азыр учурда көрүп баары таанышты. Биз барган жерлерде дээрлик тынч эл жашаган объектилер талкаланып калган, анын тонолгонуна күбө болушту. Биз ушул максат менен дүйнөлүк коомчулукка болгон окуянын объективдүү жеткирүү, чындыкты коомчулукка, дүйнөлүк коомчулукка жеткирүү максатында уюштурганбыз. Азыр ошону көрсөтүп жүрөбүз. Дагы бир мына Тажикстан менен Кыргызстан чектешкен аймактарда бир нерсеге күбө болушту. Кыргызда жолдун бир жээги Кыргызстанга караштуу, экинчи жээги Тажикстан. Кыргызстанга караштуу тарабы толук өрттөнүп тонолгон. Ал эми Тажикстанга караштуу жагына биздин чек дагы кыргыздар тараптагы тийген эмес, талкаланган эмес, үйлөрү таза боюнча турганын дагы ушул эл аралык коомчулуктун өкүлдөрү келип күбө болушуп, алар ынанышты. Биз негизинен ошол адам принцибине туура келбеген мамиле жасаган алардын аракеттерин көрсөтөлү дегенбиз. Биз ошолорду көрсөтүп тааныштырдык.